Өзүңдүн баалуулугуң билбей калган кезде баягындай көзүң жумулуп калган кишидей болуп тайпастап көрүнгөндү ээрчип калат экен да, жана көз ачылы эле күчүктөрдөй болуп. Өзүңдү бил, кыргыз. Өзүң улуусуң, өзүң бийиксиң. Силер суктанып аткан Айбек Европада дүңүнөн өрттөгөн аялдар. Дүңүнөн эмне деп? Ведьма деп. Шайтанның кызматкери деп. Европада 100 миң деген аялдарды өрттөгөн. Ошонун улам чыккан бул нерсе. Ислам маданияты, ислам дини келгенге чейин жахилия доору деп коет арабтарда. Аял киши кыз бала туулса тирүүлөй көмгөн. Тирүүлөй көмгөн. Ислам дини келгенге чейин деле кыргыз кишини көмгөн эмес, бала көмгөн эмес. Улуусуң кыргыз, бийиксиң сен кыргыз. Сага жете албай аткан элдер болгон болсо, сен аларды окшоп, аларга теңелем дебе кыргыз. Сен бийик болгонсуң да. Сен кишини бала туулса, кызбы, уулбу, ага карабастан бул деген өтө чоң кубаныч, сүйүнүч болду. Карап койгула. Кыз туулса, казандын 4 кулагы сүйүнөт дейт кыргыз. Качан айтылды бул сөз? Bir Алла билет качандан баштап келатканын. Илгерки замандан бери келет. Жигит туулса, жердин 4 тарабы кубанат экен. Эмнеге? Казандын 4 кулагы кубанат дейт, мени кирдетпей тазалап туруучу инсан пайда болду деп. Жердин 4 бурчу кубанат экен, мени коргоочу пайда болду деп. Бизде кыз баланын өзүнүн орду бар, жигиттин өзүнүн орду бар. Башка элдердей болуп тарыхта биз эч качан кыздарды тирүүлөй көмгөн эмеспиз дагы, кыздарды аскадан ыргыткан эмеспиз. Силер суктанып, жаштар, тамшанып жетпей аткан Европа 100 миңдеп өрттөшкөн. Силер жаштар суктанып аткан Европа аялдарга тең укуктуулукту Америкаң баш болуп, кече 20-кылымдын 2-чи жарымында берди. Алар добуш берүүгө да укугу жок эле. Чынтасыңар? Адам катары эсептелбейт эле. Алар мураскор болуп да кала албайт эле. А бизде кыргызда мураскор катары аялып калат. Калып келген. Бизде аялдар эл башкарып келген. Жаңыл Мырза сыяктуу, Уркуя сыяктуу, Курманжан Датка сыяктуу. Бизге аялсың, эркексиң айырмасы болгон эмес. Акылың барбы? Эл башкар деп койгон. Калппы же? Ошон үчүн жигиттер, кыздар, келгиле, бөтөн мамлекеттер биздин салтты үйрөнсүн. Аялды сыйлайм десе. Бизге жалган баалуулуктардын кереги жок. Эч кандай бир башка баалуулук кереги жок. Кызга 40 үйдөн тыюу дейт дагы, кыздар ошондой болуп алып, аянтка чыгып алыш керек. Ал сөздү жазгандан да уй алыш керек. Денем меники, өзүм билем. А бирөө кол салып атабы. Кандай дейсиңер? Биринчи денени жашыр. Улуулукту карма. Сулуулукту карма. Анан айт. А баягындай жигиттер эр азамат болгон болсоң, кыздарга күчүңдү көрсөтпө, айланайын. Мен билесиздерби, ушунчалык деңгээлге түшөт деп, бул жапайылык, бир чеги жок жапайылык, чеги жок. Эч качан бир адам баласы эмес, айбандар дагы, айбандар дагы ургачысына андай кылып кол көтөрбөйт. Урушса эркектер урушат. Мына карышкырларды карагыла, арстандарды карагыла, буйволдарды карагыла. Эч качан аял кишиге мүйүздө, буттагы, тиштагы салбайт. Кайран ошолордун башындагы калпак. Кор болгон калпак. Калпактын кадырын кетирген айбан ошолор. Мелисаң дагы аман болсун. Кыздарды эки колунан көтөрүп алып сөйрү, сен кылмышкерди жетелеп баратасыңбы? Мына ушунун баары жигиттер, кыздар окубаганын кесепети. Китеп колуна кармабаганын кесепети.
китеп колуна кармаган киши эч качан андай жырткычтык жапайычылыкка барбайт. Кандай дейсиңер? Ушунун да кайрылы келип туруп китепке келип атат.